Колго тагуучу шакектерди балдардан этияттаңыз 3 жашар бала шакек жутуп алып, дарыгерлер баланын жанын аман алып калышты. Устолдун үстүндө турган тапанчаны оюнчак экен деп жаш бала ойной коюп апасын атып алып, апасы ошол жерден мерт кеткен. Жолдорду сел жаап калган Бишкек Ысык Ата жолунда өтө чоң сел жүрдү. Алайда сел жүрүп Фит унаасын сел басып калган УКМ тарабынан унаа чыгарылды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте туура эмес токтотулган унаа жол тыгынын пайда кылды. 20-июнда Жаш Гвардия бульвары менен Бөкөнбаев көчөсүнүн кесилишинде Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаа бурулуш жолго тоскоолдук кылып токтоп койгондугуна байланыштуу жол тыгыны пайда болду. Окуянын видеосу социалдык тармактарда тараган соң жарандар айдоочунун жоопкерчиликсиз аракетине нааразычылыгын билдиришүүдө. Уехали в час пик. Молодая гвардия стоит. Золотой Ипейский пансионатына айып салынды. Ысык көл облустун Бостер айылындагы Золотой Ипейский пансионатына экологиялык мыйзам бузуу үчүн 23 000 сом айып пул салынды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык 19-июнда Ысык көл жээгиндеги пансионаттарга экологиялык талаптардын сакталышы боюнча текшерүү жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында аталган пансионат катуу тиричилик калдыктарын туура эмес жерге таштаганы аныкталган. Министрлик бардык туристик объектилерге жаратылыштык коргоо мыйзамдарын так сактоону эскертип, өзгөчө туристик сезон учурунда Ысык көлдүн экологиялык коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Булак Назар Ньюс кежи. Орусияда шакек жутуп алган 3 жашар бала аман калды. Орусиянын Нижневартовск шаарынын дарыгерлери шакек жутуп алган 3 жаштагы баланы сактап калышты. Бул тууралуу чет өлкөлүк басылмалар жазып чыгышты. 3 жашар бала ойноп отурган учурда өңү кубарып кеткен. Аны ата-энеси байкап калып ооруканага кайрылышат. Дарыгерлер баланын ашказанынан шакек алып чыгышты. Шакек ичеги карындын былжыр челине жабышып, перитонитке алып келиши мүмкүн болгон. Эгерде шакекти алып чыга албаганыбызда экстремалдык чараларга, лапароскопияга, башкача айтканда, хирургиялык кийлигүүшүүнүн жардамы менен денесин кесип алып салууга туура келмек, деди балдар хирургу Ирина Фадеева. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен тапанча менен ойноп жатканда бала апасын өлтүрүп алды. Бразилияда 2 жаштагы наристе кокустан өзүнүн апасын атып өлтүрдү. Окуя 27 жаштагы Дебора аттуу аял күйөөсү жана баласы менен үйүнүн коросуна эс алып жатканда болгон. Маалыматка ылайык, үстөлдүн үстүндө жаткан тапанчаны байкаган бала аны оюнчук деп ойлоп колуна алган. Курал менен ойноп жатып, бала апасына карата ок чыгарып жиберген. Ок тийген аял окуя болгон жерде жан берген. Бул каргашалуу окуядан кийин баланын атасы шала кылуу үчүн милиция тарабынан камакка алынган. Ал эми бала жакын туугандарына өткөрүлүп берилген. Жайылда жол кырсыгына кабылган унаа атайын жүктөлүп көчөлөр аркылуу айдалып өттү. Чүй облусунун Жайыл жана Панфилов райондорунда жол кырсыктарын алдын алуу иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан жол кырсыктарын алдын алуу максатында эскертүү жүрүшү уюштурулду. Анда жол кырсыгына кабылган унаа атайын жүктөлүп, Жайыл районунун көчөлөрү аркылуу айдалып өттү. Ошондой эле иш-чара Панфилов районунда да өткөрүлдү. АКШда 10 миллиондон ашык жашоочуга катуу ысык тууралуу эскертүү берилди. АКШнын Аризона жана Невада штаттарында жашаган 10 миллиондон ашык тургунга абдан катуу ысык аба ырайы тууралуу эскертүү берилди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Ушул тапта аталган аймактарда
Экстремалдуу ысык аба ырайы өкүм сүрүп жатат. Жарандарга салкындаткач жабдуулар бар жайларда калууну, сыртка чыкпоону, көп суу ичүүнү сунушташууда синоптиктер. Кээ бир жерлерде абанын температурасы 48 градуска чейин жетиши мүмкүн деп айтылууда. Ал эми өлүм өрөөнү деп аталган улуттук парктын аймагында күндүн ысыктыгы андан да жогору болушу ыктымал. Бишкек ысык ата жолунда сел жүрүп, унаа кыймылы татаалдашты. Өөлөрдүн айтымында Бишкек ысык ата автожолунда сел жүрүп, унаа кыймылы бир топ кыйынчылыкка дуушар болууда. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, сел жүргөн аймакта туристтик милициянын кызматкерлери иштеп жатышат. Алар айдоочуларга жолдун кооптуу бөлүгүнөн өтүүгө көмөктөшүүдө. Учурда тиешелүү кызматтар кырсыктын кесепеттерин жоюу, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу иштерин улантууда. Алайда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Ош облусунун Алай районунда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Өскө Чок кырдаалдары министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2025 жылдын 17-июнунда Алай районунун Үчтөбү айыл аймагында саат 17:40 чамасында катуу жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, унаалардын өтүүсүнө кыйынчылык чаралган. Ош Сары Таш Иркиштам мунаа жолунун 130-135 чакырым аралыгы улам ылай басып калган. Окуя болгон жерге Алай райондук номер 68 өрт куткаруу бөлүмүнүн 4 куткаруучусу авариялык куткаруу унаасы менен саат 18:00 жөнөтүлгөн. Ыкчам топ саат 18:50 жерине жетти. Алай райондук номер 959 жол техникалык кызматтан бир грейдер жана бир жеке менчик экскаватор тартылып, унаа жолун сел калдыктарынан тазалоо иштери саат 20:10 башталды. Саат 20:35 жол бир тараптуу ачылып, кыймыл жанданды. Саат 21:49 номер 68 Өскө Чок кырдаалдары башкармалыгынын ыкчам тобу эч кандай терс окуяларсыз өз бөлүмүнө кайтып келишти, деди Осмонов. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.